Бүгүн Баткен шаарында илим жана техника аттуу конкурс болуп атат. Облус аймагында жалпы окуучулардын катышуусу менен ушул жерде өздөрү ойлоп тапкан проекттери менен сынакка катышууга даярданып жатышат окуучулар. Алардын бири бул жерде 3 жигит бар экен. Саламатсыңарбы? Саламатсызбы. Бул жерге туруп, мына силер өзүңөр кандай макет даярдадыңар, эмне ошол жөнүндө айтып берсеңер. Биринчи өзүңөрдү тааныштырып кетсеңер. Мен Асқаралиев Батырбек, гимназия Баткен областык гимназия жадак мектебинин 8 классында окуйм. Мен Амракулов Эмиль, мен да ошол эле жакта окуйм. Мен Бакиров Абай, мен да 8 класс. Экөөң үчөөң бир класста окуйсуңар. Азаматсыңар. Абай, Эмиль жана Батырдын колунан жасалган мына ушундай макет экен. Мен азыр муну карап туруп түшүнбөй турам, бул эмне экенин. Алгач өзүңөр түшүндүрүп берсеңер. Ким баштайт? Эмиль. Бул деген биотопливалык завод. Биз болсо жаныбарлардан чыккан отходдорду жана кээ бир өсүмдүктөрдүн аралашмаларын газга айлантууну чечтик. Себеби Кыргызстанда азыркы убакта карыз көп жана газ менен проблема болуп жатат. Өзгөчө бизде Баткенде газ жок, шаарда. Демек буюрса силердин бул макетиңерди ишке киргизсе газдуу болуп калат экенбиз да? Буюрса. Жана бул жерде бүт эмелер башында бул эмеге кирет, бул отсекке кирет. Бул отсекте суу менен аралашып туруп суюктукка айланат. Жана жердин асты боюнча булар могу 3 чоң цистернага барат. Бул жакта 40 градус 40-50 градуска чейин ысытылып, жана бул жерде аралашат бул жерде да. Азыр муну менен бизге көрсөтүп бере аласыңарбы? Жүрүшүн же муну бүгүн конкурста көрсөтөсүңөрбү? Азыр болбойбу? Жүрүшүн жасай албадык, себеби бизде кээ бир эмелер каражаттар жок эле. Анан жана бул жерде 40-50 градуска ысытылып айлантылганда бул жерде газ бөлүнүп чыгат. Ал бул имаратка кирип, бул имараттан эме болот. Муздатылат жана суусу бөлүнүп чыгат. Анан калганын Абай унутат. Абай? Кыргызстанда бизде негизи эле өндүрүш багытта ушундай заводдор ачылган жок. Ошого Кыргызстанда сырье дагы бар. Баары эле мал кармагандыктан, демек бул силердики жалаң малдын көңүнөн жасала турган газ болот да, ошондойбу? Ошого Кыргызстанда заводдорду курсак эле болот да. Сырье бар, калгандары бар. Бул жерде бул жердеги мыналар эмне макеттер, булар жөнүндө айтып берсеңиз. Бул жерде ферма курдук эле. Бул ичакан фермадан кээ бир эме сырьёну алып туруп сразу эле бул эмеге салып туруп иштетип жиберсиң. Демек бул жерде фермаңарда мал азыктары, сүт азыктардан башка, андан тышкары булардан чыккан көң менен силер биогазды ойлоп чыгат экен да, бул эме. Бул газдан тышкары будан бензин чыгарса болот, жана электр энергиясын да тапса болот. Кошумча эмелерин баардыгын Батырбек. Азыркы учурда Кыргыз Республикасы боюнча ушундай газ ойлоп табуучу жеке менчик чаган гана заводдор бар. Булардын саны 60га чукул. Булар өздөрү гана үй бүлөсүн жана туугандарын гана камсыздашат. Өлкөнү камсыздай турган бир да завод жок. Ошон үчүн келечекте бул заводду курсак, бул завод биз өзүбүздүн өлкөбүз эмес, керек болсо башка өлкөлөргө экспорттоого да жардам тиет. Анан бул жерден чыккан газды турмуш тиричилигинде кеңири колдоно алабыз. Зыяндуулугу жөнүндө дагы окуп чыктыңарбы? Кандай болот экен? Жок, бундан зыяндуулугу болгон акча. Себеби буну куруу үчүн көптөгөн акчалар керек болот экен. Болжол менен $30 миллион. Бирок бунун кайра акталышы 1 жылга жетпей акталып кетет. Демек $30 миллион акча болсо, ушундай заводду бизде Кыргызстанда курса болот. Муну эсептеп чыктыңар. Силер ушул макетти жасоодо бирөө жарым жардам бердиби? Кайсы сабактар керек болот экен, Абай? Же өзүңөр эле жасадыңарбы? Негизинен химия жана логика өзүбүз. Өзүңөр эле ойлоп тап. Жана физикадан мурда өткөн кол эмгекте кичине таасир тийгизди. Айта турган дагы бул макет жөнүндө сөзүңөр калдыбы?
Бул жерде мына түшүнбөдүм. Бул Бул охрана киребериште дарылып турат. Бул жерге биз кечкурун жаркылындай свет да койгонбуз. Кечинде бул жер сонун болуп жарык болуп күйүп турат экен, э? Бул жерде мына Канча адам жумуш менен камсыз болот? 10 миңден ашуун адам күнү 24 саат бою иштейт. 10 миңден ашуун адам иштеш керек. Демек 10 миңден ашуун адам ушул завод курулса, жумуш менен да камсыз болот, турбайбы? Чоң рахмат анда Эмиль, Абай, Батыр, ийгилик силерге. Өзүңөрдүн тилектериңерди айтып кетсеңер, эгерде азыркы учурда өлкөнү билесиңер да, эмнеге көңүл, мисалы сен президент болсоң, эмнеге биринчи көңүл бурмаксың? Тазалыкка жана коррупцияга. Ошол коррупция деп атабыз, бирок коррупцияны күрөш үчүн эмнеден башташ керек? Өзүбүздөн башташ керек, мен ойлойм. Жана өзүбүздү башка адамдарга үлгү кылып, адептүү болуп керек. Демек ар бирибиз өзүбүздөн башташ керек. Рахмат. Абай, сен президент болсоң, өлкөдөгө эмне жетишпейт деп ойлойсуң? Эмнени өзгөртмөксүң? Албетте, өлкөнүн ишине чоң салып кошом деген үмүтүм бар. Ошол. Президент болсоң? Президент болсом, коррупция менен күрөшүп, элди сөз жок эже. Батыр. Эгерде мен президент болуп калсам, билим берүү немесин бана Японияга окшотуп, жаш балдар өзү кызыккан сабактарга катышып, ошого карап бана өрчүп өнүгүп кеткенде гана бул өзүнүн жакшы көргөн сабагына профессор, илимпоз болуп чыгышы мүмкүн. Ошого мен көбүнчө билимге Демек окуучулардын бир кайсыл сабакка кызыкса, ошол сабакты тереңдетип өтүшүгө Чоң рахмат анда силерге бүгүн ийгилик. Азыр буюрса 1 сааттын ичинде конкурс башталып калат экен. Силер жөнүндө жакшы жаңылыктарды угалы. Жеңсеңер сөзсүз түрдө бизге жаңылыктар менен бөлүшүп койгула. Чоң рахмат.